Чөчкүрөм деп кызды сүзүп алган келин. Окуучу кыз дагы айдоочу дагы ооруканага жеткирилди. Чүй облусунун Кара-Балта шаарында 32 жаштагы аял Матиз үлгүсүндөгү унаа менен 12 жаштагы окуучу кызды койдуруп кетти. Бул тууралуу Чүй милициясынын жол кыймылын көзөмөлдөө бөлүмүнүн маалымат катчысы Тимурлан Мирсадыгулу кабарлады. Анын айтымында жол кырсыгы бейшембиде саат 12:30 чамасында болгон. Айдоочунун айтымында Поштовый көчөсү менен түштүктү көздөй кетип бара жатып алдынан окуучу кыздар чыкканын көргөн. Бирок ошол маалда бир нече жолу чөчкүрүү бийип ролду башкара албай калган. Алгач өспүрүмдүн бирин андан соң жол жээгиндеги бакты сүзгөн, деди Мирсадыгулу. Маалыматка караганда айдоочу менен окуучу кыз ооруканага жеткирилди. Өспүрүмдүн чекеси айрылып, мээси чайкалса, айдоочу келин төшү менен катуу урунган. Материалдар тергөө органдарына өткөрүлүп, тиешелүү иштер жүрүп жатат. Булак Спутник Кыргызстан.